Жоғымды издейм жаңырдан, жаңырым жаңы табылғам, ардабай қалсам бір апта, қуған сыйт бүрі тағымдан деп, біз 7-ші каналда ар жекшембі сайын 21:05-те ошол талант апалар телепрограммасын көрсөтүп, ошол убакта ырдабай калган апаларды ырдатып, сүйлөбөй калган апаларды сүйлөтүп, эфирге алып чыгабыз. Биздин талант апалар телепрограммасы бүгүн дагы сиздердин назарыңыздарда, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр билгендей талант апалар телепрограммасы жайкы сезондо апаларды жер-жеринен тартып, алардын өнөрүн, талантын көрсөтүп келүүдө. Бүгүн дагы биз Алай районуна караштуу жаңы Алай айылынын эне тилеги апалар тобуна келип жеттик. Мен жанымдасы ошол апалардын жетекчиси, топтун мүчөлөрү отурат. Саламатсыздарбы апалар? Маанайыңыздар жакшы? Кош келиңиздер. Биз дагы атайын бүгүн сиздердин талантты өнөрдү теле аркылуу көрсөтөлү деп сиздерге келип жеттик. Учурда бардык ошол түштүк жергесиндеги апалардын өнөрүн көрсөтүп атабыз, талантын көрсөтүп атабыз. Бүгүн дагы биздин жалпы көрүүчүлөргө кызык, эне тилеги апалар тобу кандай таланттары бар болду экен, кандай ырларды ырдайт болду экен деп, адегенде мына жетекчи катары өзүңүз биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашсаңыз болот. Амансыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз Жаңалай айылынын эне тилеги апалар тобунун атынан сиздерге салам. Апалар жакшы жүрөсүздөр. Эми жайдын сезону ушундай, апалар үйгө токтобой, ар жакты кыдырып, эз алып, эл көрүп, жер көрүп жүрөт. Бүгүн дагы мынакей сиздер ушул жакта бар экен, ушундай таланттуу апалар бар экен деп биз сиздерди атайын издеп келдик. Биз сиздердин айылыңыздарды көрөлүк, элиңиздерди көрөлүк, анан эң башкысы талантыңыздарды көрөлү депчи. Топто канча апа бар апа? Топто 8 аял барбыз, 8 апа барбыз. Аллага шүгүр, баары жакшы. Алымыз жетиши аракет кылып, өзүбүздү өзүбүз кубантып, өзүбүздү өзүбүз сүйүнтүп, ырдап чогулуп, чакырган жерлерге барып, иш-чараларга катышып жүрөбүз. Аллага шүгүр, рахмат. Жакшы, 8 апа топто ырдап жүрөсүздөр. 8 апа канча жылдан бери чогуу ээрчишип ырдап жүрөсүздөр? 8 апа биз башында
2018 жылы ушулганбыз. Алай районунда ыркесе болуп катышып, ошондо 12 аял катышканбыз. Алардын ичинен 2 өтүп кетти. Биздин түптөгөн айымыбыз жетекчи болгон Айниша деген айым болгон. Ал аял шартка байланыштуу Бишкекке кетип калып, ана 2022 жылдан бери мен жетектеп келип атам. Аллага шүгүр, 2 Алланын буйруган экен кайтыш болуп кетти. Бирөө ооруп чыгып кетти. Азыр эми 8 аял Аллага шүгүр кошо бирге басып, бирге туруп жүрөбүз. Башында топто 12 апа түзүлгөн, анан 12 эле ырдайбыз деп. Мүмкүн башка пландар бар быйыл. Жаңы апалардан да кошсокпу, топтун санын көбөйтсөкпү деген пландар жокпу? Ооба, бар. Кудайга шүгүр, эми биздин учурубузду булай турган бизден кийинки жаштар бар. Алла буйруп насип кылса, жаштардан кошобуз. Бизден кийин аларга ушул Шайыр апаларыбызды, Эне Тилек апалар тобун унутуп калтырбай, аларга тештеп кеткенге аракет кылабыз. Кудай кааласа бар. Буйруза, эми сиздер дагы ошол канча жаш берсе ошончо жашка чейин ырдап, көңүлүңүздөрдү көтөрүп жүрүңүздөр. Ошол убакта биздин көрүүчүлөргө да бир апалардын ырын тартуулайлык. Апаларыбыз болсо өтө таланттуу, кандай ырларды да шат болду экен, деги эле репертуарда кандай ырлар бар болду экен, аны алдыда көрөсүздөр.
жалжалым қаншаға мынтып жүрем ой ай топтун жетекчиси Акбермет апа айтсаңыз, баягы апалар ушу топторго кошулгандан кийин, чогуу баягы ырдап калгандан кийин көп өнөрлөр чыгып атат да айтып калат да, буларчы мурун мындай кыла албаган нерсени азыр кылып атабыз. Эмнеге десем айтат, бирибиз комуз үйрөнүп атабыз, бирибиз аза таяк чертебиз, бирибиз шылдырак чертебиз, бирибиз ооз комуз чертебиз депчи. Сиздерде дагы өзүңүз жетекчи катары ошондой таланттуулар барбы топто? ооба бизде таланттуулар бар, Кудайга шүгүр. Зейнеби Өзүнүзова деген комузду черте билет дагы. Анча мынча бизге да үйрөтөт. Буякта Рита Билибаева деген кызыбыз бар, айымыбыз. Ал дагы Аллага шүгүр баардык нерсеге эме өнөрү шыктуу. Кудайга шүгүр. Жакшы, мына ушундай шыктууларды чогулткан. Эми жетекчи деген аябай кыраакы, мындай иш билги болот да. Мен ойлойм, сиз деле жөн адамдарды группага, топко чогултпасаңыз керек деп, ушулардын кандай ырдаганын байкап, шарты барбы, шарты жокпу? Себеп дегенде шарт айтканымдын себеби, апалар бүттүгүн өзүңүздөр чыгарасыздар, эч кандай мамлекеттен жардам жок, пенсиядан, балдар кыздардан, ана ас-мас болсо бир айыл өкмөттөн жардам болушу мүмкүн да. Ушундай өздөрү дем, күч, кубат берип турган бизден апалар, андыктан апалар дагы бир чыгарма аткарсын, кабыл алыңыздар. Çayqap durdum sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun. Çok nersem tabılganday, jarattan arılganday, can düýnem balkyp durdu, oşol kez kayrılganday. Can düýnem balkyp durdu, oşol kez kayrılganday. Sen anı
Sen anı, sen anı, sen anı sezgen joksun, sen anı bilgen joksun, sen anı sezgen joksun. Ömür деген kıpkızıl gül jaynagan, ömür деген bulbul bakta sayragan, ömür barda öpünmöstөн oynop gün öldürülse jaratılbay sayradan. Ömür sen kalkıp жатқан gölдейсің, бирде ömür салқыны соққан желдейсің. Қалағанша пайдалана бергідей, ömür sen қолда boyum емессің. Жаштығын sen қайда қалып баратар, ömür өтсө ақчач қылып жаратар. Арт жағынан аржуын бұлғалап алып қалды, айламайын бағатар. Uzun ömür же қысқабы кім білер, ақыр bir күн соқпай қалар бұл жүрек. Сыйласаны ömür өтіп кеткенше көңіл қалып өлімден да күштірек. Сыйласаны ömür өтіп кеткенше көңіл қалып өлімден да күштірек. Топтун жетекчиси Акбермет апам айтты, бизде апалар бар, таланты бар, комуз чертет, үйрөтүп койсоң ооз комуз чертет, аккордеонду гана кичине үйрөнө албай атат депчи. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, өзүңүз тааныштырсаңыз, анан кайсы аспапта ойнай аласыз? Мен Ниязалыда окуганмын. Бирок жашыруун талант катары калып калдык. Мен Жунсу Зайнапова. Жашыруун таланттар катары турмуш деген турмуш экен. Эми турмуштун агымына карап ушундай болуп калдык. Өзүм кыяк инструментин ойноп окуганмын. Анан комузда деле аккордеондо деле ойнойм. Жеткиликтүү жеткире албайм алардычы.
Анан өзүм кичинекейиме мандолин ойноп үйрөнгөнмүн. Анча мынча чакан оркестрлерге, совхоздун уюшулган немелерине катышчу элем бала кезимен. Анан эми баягы талант деген каарсак деле өзүбүз үчүн жашап анча мынча элдин духун көтөрүп аралашып жүрөбүз шүгүр ушуга. Өзүңүз баягы бала кезден эле бир кыялыңыз бар экен да, ырчы болсом, эл алдына чыксам, сахнада ырдасам деген. Ошол кыял акыры баягы балдарды чоңойтуп, кыздарды чоңойткондон кийин анан кичинекейден аткарылып келатса керек. Мен да бир кызыктуу окуя айтайын. 5-класста окуйм. 5-класста окуп атканда окуучулардан алдын келип мандолинди жаңыдан үйрөнүп, комуз коштоп ырдап жүргөн маалым. Бир 5-6 ыр билсем керек по-моему. Анан ошолорду келип элден башта келип, окуучулардан башта ошолор өтүп кетип атканда уузап ойногум келчү эле да. Себеби менде ошондой шык бар экен да. Анан кийин кызы бар. Анан кичине укам бар эле, иним 61-жылкы. Анан аккордеон алып берип үйрөтүп, аны да Ниязалга кошо алып бардым. Азыр Абдурахман Аширов деп Бишкекте настройщик болуп иштейт. Гүлнара Сыдыкбекова келиним болот. Анан алар иштеп калды, мен неоконченный болуп калдым биринчиден. Экинчиден турмуштун агымы ушундай болуп калды, аралашпай калдым, иштебей калдым. Алма сабагынан алыс түшпөйт дейт мынакей. Ошол эле биз кыргыз элинде сыймыктанган мыкты инсандардын бир тууган экен. Ошол эле убакта келиниңиз Гүлнара Сыдыкбек эжекебиз азыр дагы мынакей кыргызды кыягы менен багындырып, жашнагай чыгармаларын тартуулап келет. Кече жакында эле мынакей Түрксой уюмунун төш белгисин алды. Президентибиздин ардак наамдарын алып атат. Баягы үй бүлөлүк чыгарма экен да сиздерге. Үй бүлөлүк эле талант окшойт бар. Чалыңыз да ырдайбы? Чалым аккордеондо эстрадныйды бүткөн өзү, эстрадада иштеп келген. А бирок баягы жашоонун агымы иштебей калганбыз да. Негизи балдарым бүт ойношот, кыздарым да ойношот, анча мынча инструменттер бар үйдө. Мен эни катары гана токтондумбу, шартка байланыштуу ойнобой калдым да. Бирок дагы эле кармагым келип кетет, кармай берем анча мынча. Кол бошто кармап туруңуз. Ошол эле убакта апаларга баягы дем күч берип, эч болгондо мандолиниңизди черте калып, комузуңузду кармай калып, апалардын көңүлүнө көңүл кошуп, жалпы элдин шаңына шаң кошуп туруңуз. Азыр бир чыгарма аткарып бериңиз анда. Бүгүн кайсы чыгарманы аткарып берейин деп атасыз? Бүгүнбү? Бүгүн өзүмдүн жаздырып, анан ырдап жүргөндөй, мындайынча айтканда дежурный ыр дегендей. Анда сен аткарып бермекмин бүгүн. Анда эмес апасынын аткаруусунда Гүлдесте катары Анда сен 15 жашта элең деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Kanattan
кезек қалат қаяқта, жаштық кез қалат, жаштық кез қалат, жаштық кез қалат қаяқта. Улам біз алға шашауыз, ұлғайып бара жатауыз, алмын жоқ сүйкім балдарға, азыр виза тапауыз, азыр виза азыр виза азыр виза тапауыз, азыр виза азыр виза азыр виза тапауыз, азыр виза тапауыз. Күліп жатқан шеберді көп көріп тепсей баспағым, күзгідей тұнық бұлақа топырақ ұштап шашпағым, құмырсқа майда екенде кенелеп аны жаншпағым, чавалға чоңды көрсетпін, шын емес аға айтарым. Аяғын назик гүлдерді, аяғын нұрқа мөндірді, өзгөчө жаным аяғым, елжіреп сендеп жүргөнді. Қарына асты қарабай, қанжаны сені сүйгөнді, өнөкөт қылба жашыңдан, орынсыз қабақ күйгөнді. Адамға бүткін талайды, назигі жүрек тұрбайды, жүректің тұнық сезімін жан менен қорғырдайды. Тырсықты гүлдеп көрсетіп, қиянат жашқа қылбайды, ашықтық сүйініп тұра, бақ екенін ылғайды, ашықтық сүйініп тұра, бақ екенін ылғайды. Мына ушундай эне тилек апалар тобунун чыгармаларына көп болуп жатасыздар. Дагы бир апаларыбыздын таланттуусу, өнөрлүүсү, сулуусу десек болот. Рита апам жанында отурат. Апа саламатсызбы? Саламатчылык. Манайыңыз жакшыбы? Жакшы. Ойлонуп отурасыз, мен ойлойм да кредити барбы депчи. Кудай сактасын. Жакшы. Манайыңыз жакшы болсо болду. Эң башкысы ойлонбоңуз, биздин жалпы көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүп туралык. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, анан мен апалар менен баягы маектешип отуруп калганда, сүйлөшүп калганда айтат да, ой бизде кызыктуу окуялар көп болот экен. Бала кездеги болбогон окуялар азыр болуп атат депчи. Эмнеге десең, эми жаш өткөндөн унутчак болот экенсиң дейт. Адашып калабыз дейт жолдон дейт. Ырыбызды таппай калабыз дейт. Негизи эле кызыктуу окуялар көп дейт да. Анан сиздерде дагы топто, же болбосо ушул топко кошулгандан бери өзүңүздө бир кызыктуу окуя болдубу? Кызыктуу окуялар ушу биздин мына эне тилеги тобунда 18-жылдан бери иштеп жүрөбүз. Ана 2018-ден бери.
кызыктуу окуялар бизде көп болот. Анан барган сайын унутчаак болуп, бирде сахнага чыгарда домашний менен чыгып кете турган болуп, кайра аркага барып, ошондой күндөр көп болот. Анан жаштык кезден бир эскере турган болсом, мен ушунчалык баягы жаш кезде бир жайлоолордо баганга суу көтөрүп алып туруп, 2 челек неме кылып, анан шамал бузба чачымы деп бакырып ырдайт элем да. Ошондой күндөр көп болгон. Анан азыр мынакей эне тилегинде кошулуп жүрөбүз. Тобузда мына Сапаралиева Акбермет эжебиз группабыздын жетекчиси, жакшы эжелерибиз бар, сиңдилер бар. Биздин жаңылай өлөкпөттүн ушу эне тилеги тобу мына элдин маанайын көтөргөнгө, айылдын элине ушундай биздин эже апалардын ушундай группасы бар деп сыймыктана турган жакшы группа бар бизде. Жакшы. Эң башкысы апалар менен сыймыктанам дең. Эми сиздердин ушундай сахнага ырдап чыкканыңыздарды көргөн уул кыздарыңыздар сыймыктанып азыркы убакта бизди дагы көрүп жаткан болуш керек, эфирден. Анан негизи эле кандай ырларды көбүрөөк ырдайсыз? Жай ырга базым жасайсызбы же былкылдап шылкылдап бийлеп ырдаганды жакшы көрөсүзбү? Жок, мен андай көп эле кыймылдууну неме кылбайм. Эми баягы жашыбызга жараша токтороок ырларды тандап калат экен адамчы. Анан бир апалар айтканы бар да, ырдын баарында эле сүйүү бар экен. Анан жашып өткөндөн кийин сүйүү деп ырдабасаң дагы уялат экенсиң. Бирок болбой эле сүйүү жөнүндө ырдап атабыз депчи. Сүйүү жөнүндө да ырлар барбы репертуарда? Эми болот экен да. Болот экен да. Ансыз жашоо ушундай өзүнүн керемет ушундай этикасы менен экен да. Апабыз айтат, мен ушундай жай ырларды ырдаганды жакшы көрөм, өзүм токтоомун дейт. Кандай ырды ырдаганы биздин көрүүчүлөргө да кызык. Анда эмес апабыздын ырдаганын сиздер менен чогуу биргеликте көрсөк. Жетелендик, кечке оюн канбай, санасыз эркеледик. Ал кездер өттү бачым, бир жайдын өткүнүндөй. Булбурак келди бир күн, кеч күздүн мөндүрүндөй. Токпейил жүрөлүчөй, жетер биз эл журт барда, көрөрбүз буйруганын, буйруганын. Бул өмүр тозбаса, тозбаса. Өмүрдө бар майрам, тирүүлүк бакыт экен. Жылаңаш жүрбөгөн соң, кийгениң жакыт экен. Бир келип кайра кетер, келгин биз учуп келген. Жашоого кумар күч, бул дүйнөң бейиш экен. Токпейил жүрөлүчөй, жетер биз эл журт барда, көрөрбүз буйруганын, буйруганын. Бул өмүр тозбаса, тозбаса. Жетер биз эл
basa Bul ömür tozu basa ey tozu basa Untuşmaysa maşalı Ulansın tamaşamız Urmattap sıylaşalı Ulgayıp baratamız Ömür bu bir gelgen güttüm Irsını vırdaşalı Kattırıp canaşabız Kadiyelik tamaşabız Kadırlap sıylaşalı Kartayıp baratamız Çeçen bolsun Sen bolup ten yaşaylı Ten suluk beken bolsun Ömür bu bir gelgen güttüm Irsını vırdaşalı Ömür bu bir gelgen bakın Yaşalı
жетекчи катары Акбермет эжемдин апамдын десем болот айта турган сөзү көп. Себеп дегенде ошол эле убакта айыл өкмөт колдоп атат деп апаларыбыз айтып атат. Балдарыбыз, кыздарыбыз, жакындарыбыз колдоп атат дейт. Ошолорго бир жакшы сөз айтайынчы деп апам камданып турат. Жүрөктөн чыккан бир жакшы сөздү айтыңызчы. ооба биздин эң биринчи ошо бизди жөлөп тая турган балдарыбыз, кыздарыбыз ошо. Андан кийин биздин айыл өкмөтүбүз биринчи Нурсултан Тажибаев деген бала бизди колдоп жөлөп таяп жүргөн. Андан кийин азыр Даниш эсимен чыгып калды, кечирип коесуздар. Даниш деген айыл өкмөтүбүз бар. Ал бала быйыл бизге аябай чоң көмөк көрсөттү, жөлөп таяды. Ошолорго мен чоң рахматымды айтам, ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым элдин жүгүн артып, элге кызмат кылып, зоболосу бийиктеп жүрө берсин, бар болушун, ден соолуктарын берсин, өмүрлөрү узун болсун. Силерге да рахмат. Биз ушинтип сүйүнтүп, кубантып, ушундай жакшы экранга чыгарып, жашыбызга жаш кошуп, сүйүүнүбүзгө сүйүүнүбүз кошуп, жашартып атасыңар. Ишиңерге ийгилик, ден соолугуңарды, өмүрүңөрдү берсин. Башыңар ак, денеңер сак болсун. Ар дайым жакшылыкта жүргүлө, бар болгула. Рахмат апалар, сиздер дагы аман болуңуздар. 7 каналдагы таланттуу апалар телепрограммасы борборго барсаңыздар эшиги ачык. Ар дайым барып, биздин студиядан, ошол жактан жалпы көрүүчүлөргө өнөрүңүздөрдү тартууласаңыздар болот. Биз ар дайым 7 канал элдик таланттарды колдоп келебиз. Ошол эле убакта сап башында турган сиздерге окшогон апалар, ак эле чейинки ар дайым сахнанын, эфирдин көркү болуп жүрө бериңиздер. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү биздин чыгарылышта ошол Алай районуна караштуу Жаңы Алай айылынын эне тилек апалар тобунун талантын көрдүңүздөр. Апалардын формалары, кийген кийими, баскан турганы, аны менен катар ырдаганы өтө жогорку деңгээлде десек болот. Мына ушундай апаларыбыз Кыргызстандын төрт бурчунда бар. Ар дайым биз сиздерди колдойбуз. Эгерде сиздерде да талант болсо, өнөр болсо, бизге байланышыңыздар, төмөндө номерлерди калтырып коебуз. Сиздер үчүн биздин 7 каналдын эшиги ар дайым ачык. Biz жүрөлү, biz өтсөк бары калат. Калтырбай көңүлдөрдү, улайлы өмүрлөрдү. Жашоого тутка болуп, үйүбүз кутка толуп, жашоодо бөлүнбөйлү. Düşmesin, elimiz bölünmesin, barımıza baylaylı. Kaldırmay kömürlerdü, ulaylı ömürlerdü. Yaşoğu tutka bolup, büyüğümüz tutka dolup, yaşoda bölünmeli. Oy baylıklı sama baylı. Ansız da ömür kıska, uludan kalgan muska, saltımızdı sıylaylı. Kaldırmay kömürlerdü, ulaylı ömürlerdü. Yaşoğu tutka bolu büyü